Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде маанилүү маек берүүсү. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз эгемендүүлүк майрамынын алдында Баткен облусунда ачылуусу күтүлүп жаткан объектилердин туурасында болмокчу. Ал эми биздин студиянын коноктору Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Ташбалтаев Абдрашид Каримович жана ошондой эле Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Жалилов Дүйшөбек Айтпаевичтер. Саламатсыздарбы? Мына жалпы бир эле Баткен облусунда эмес, жалпы Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө ошол курулуштардын аябай эп күндүү майданы жүрүп жатат. Мына эгемендүүлүктүн алдында айрыкча ошол элибиз ошол көптөгөн баягы күтүп турган ошол өлкөдөгү өзгөрүүлөрдү, жаңыланууларды, анан ар бир айылда, ар бир ошол аймактарда жаңы объектилердин пайдаланууга берилип жаткандыгы абдан күтүү менен элибиз күтүп турат да, кубануу менен. Анан ошол бүгүн мына Баткен облусунун аймагында ушул эгемендүүлүк майрамынын алдында кандай объектилер пайдаланууга берүү алдында турат? Ушулар туурасында айтып берсеңиз, канча объект? Рахмат, туура айтасыз. Ошол эгемендүүлүктүн 34 жылдыгынын алдында Баткен облусунда 15 объекттердин ачылышы бүгүнкү күндө күтүлүп жатат. Алып караганыбызда 15 объектинин 8 бул өнөр жай объектилери болуп эсептелинсе, ал эми 7 бул социалдык объектилер болуп эсептелинет. Бул негизинен өнөр жай объектилерине бул Баткен облусуна ачылууга пландалган 8 өнөр жай объектилеринин негизинен ишкерлер тарабынан жалпысынан 214 миллион сомдон ашык бүгүнкү күндө бул инвестиция тартылды десек болот. Ошондо бизде 8 өнөр жай ишканасы ачылса, 249 биздин жарандар туруктуу иш менен камсыз болот. Ушул өнөр жай ишканалары туурасында айтып бердиңиз, өндүрүштүк ишканалар туурасында. Алар эмне болгон ишканалар? Алардын ошол биздин аймак үчүн канчалык мааниси бар? Ушуну айтып берсеңиз. Бул өнөр жай ишканалары боюнча мен тармактар боюнча айтып кетсем, бул өндүрүш, негизинен өндүрүш ишканалары. Бул мына баарыбызга маалым, бул Кызылкия шаарында жайгашкан бул шифер чыгаруучу завод эсептелинет, бул биринчиси. Экинчиси Баткен шаарындагы асфальт бетон заводу, ошондой эле Лейлек районундагы Разаков шаарына караштуу бул Адахан жоопкерчилиги чектелген коому, бул негизинен көмүр казуу ишканасы болуп эсептелинет. Ошондой эле Лейлек районунун Катараң айылындагы соода логистикалык борбор, Сүлүктүү шаарындагы бул Мурас 1 жоопкерчилиги чектелген коому, бул дагы ошол көмүр өндүрүүчү ишкана болуп эсептелинет. Ал эми Баткен районунда бүгүнкү күндө Самаркандек айылында мөмө жемиштерин кайра иштетүүчү ишкана, Баткен районунун Актатыр айылында желим идиштерди чыгаруучу жана кайра иштетүүчү ишкана, ошондой эле Төрткүл айыл өкмөтүнүн Жаңы Жер айылындагы мөмө жемиштерин тоңдуруп сактоочу бул сектер, Кудай буйрса, ошол биздин эртең 31 августка карата бизде ошол 8 өнөр жай ишканасы аталгандар ачылат. Аябай жакшы экен. Азыр дагы сиз менен маек кылып мына Дүйшөбек Айтпаевич, социалдык объектилер боюнча айтсаңыз, мына акыркы мезгилдерде аябай эле социалдык объектилер пайдаланууга берилип атат. Мына эгемендүүлүк майрамынын алдында Баткен облусунда канча социалдык объектилер кайсыл жерде курулуп пайдаланууга берүү алдында? Рахмат, саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө президентибиз тарабынан олуттуу бир колдоолор алынып, бул билим тармагына болуп тургандыктан өлкөдө 500дөн ашуун мектептер курулуп бүттү. Ал эми ушул 34 жылдык эгемендүүлүктүн 34 жылына карата курулуш министрлиги тарабынан бизде облус боюнча 7 объект бүткөрүү пландалган. Алар 4 мектеп, анан 3 башка социалдык маанидеги объектилер. Курулуш министрлиги тарабынан бизде биринчи кезекте сентябрь айына бүткөрүлүүчү объектилер, анан экинчи бул жыл аягына чейинки бүткөрүүчү объекттер болуп эсептелет да. Бизде сентябрь айына бүтүрүүчү объектилер булар атап кетсек, Лейлек районунда 3 мектеп,
Адамжай районунда Сары Алтын бир мектеп, анан юстиция башкармалыгынын объектилери, ошол менен катар жаңы жер административдик имараттын курулушу, анан Мурас спорттук зал болуп эсептелет. Булар ушул эгемендүүлүк күнүндө ачылуу алдында турган объектилердин катарында. Күндө алар даяр, ачылууга даяр болуп турат. Эми мына сиздердин ишкана тарабынан ушул мектептердин курулушуна көзөмөл жүргүзүлүп келди. Алардын ушул сапаты боюнча, алардын курулуш мөөнөтү боюнча дагы сиздерде кандай көзөмөлдөр жүргүзүлүп, ушул боюнча айтып берсеңиз. Бизде буга чейин мисалы көп жылдардан бери курулушу бүтпөй келген, сапат боюнча жакшы көңүлдөр бөлүнгөн, бирок бүгүнкү күндө биринчи кезекте сапатына көңүл бурулууда. Өз убагында лабораториялык анализдерин алып, материалдардын сертификат качестволорун тиркеп, толук поэтапка тапшырылып турат да. Анан азыркы бүгүнкү күндө ошол курулуштардын жүрүшү боюнча айтып атасыз, бул ошо жергиликтүү калк үчүн дагы абдан социалдык мааниси бар экен. Мына Абдрашид Каримович, бүгүнкү күндөгү сиз айтып аткан өндүрүштүк ишканалардын мына жергиликтүү калк менен жумуш менен камсыз кылуудагы айрыкча ролу туурасында айтып берсеңиз. Бул Кудай буйрса, бул объектилер бардыгы эртең биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Парктын катышуусунда ачылат онлайн түрүндө. Бардык ушул республика боюнча, анын ичинде ушул Баткен областындагы, анын ичинде биз Кудай буйрса ошол объектилерди ачабыз. Бардык объекттер интернет байланыш менен камсыздалган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын Кырдаалдык борборуна туташтырылган. Ошондой эле инженердик коммуникациялар жана тейлөө маселелер бүгүнкү күндө мындай толук чечилген да. Азыр мына айтып кетти, бул мындай караганда социалдык объектилерди мындай караганда ошо областыбыздын ошондой эле райондордун көп жерлеринде, чет жакаларда, ушундай чек ара жерлеринде ачылуучу объектилерди мындай анализдеп алганыбызда мына азыр эле Тоғыз булак айыл аймагында Айкөл айылындагы бул мектеп 2225 орундуу объект. Ал эми ошондой эле ошол Кең Талаа айыл өкмөтүндө Лейлек районунда ал дагы 500 орундуу бул өтө чоңураак мектептер болуп эсептелинет да. Ошондой эле мына көп жылдардан бери мына жаңы жер айыл өкмөтү Лейлек районунда ошол имараты куруу Кудай буйрса пландаштырылып былтыр эле башталган. Мына быйыл эртең мына 29-нда ошол айыл өкмөттүн кеңсеси уже ачылуу алдында турат да. Мындай дагы караганыбызда азыр ошолордун арасында мына Мурас айылында дагы спорт комплекс болгон эмес. Кудай буйрса мына эртең ошол спорт комплекс дагы ошолор ачылат. Жана мен сизге айтып кеттим, ошол 8 өнөр жай ишканасы, алар кимиси кайсы тармактарда экендигин да токтолуп кеттим. Ошондо алып караганыбызда мындай 249 жараныбыз иш менен камсыз болот деп жатабыз да. 249 жарандан эле мындай алып караганда, үй бүлөнү алып караганда жок дегенде 4-5 эле эсептесек, ошол жерде бир 1000ге жакын Кудай буйрса 249 жаран болсо, бир үйлөрүн алып караганда 1000-ден ашык Кудай буйрса адам ошол өзүнүн үй бүлөсүн багат дегендей анализ десе бул жагынан да болот да. Азыр айтып карагандай 225 миллион ошол биздин Кудай буйрса өзүбүздүн ишкерлерибиз, ички инвесторлор тарабынан ушул объектилер бардыгы ачылып жатат. Ушул объектилер курулду. Абдан жакшы экен. Мына өзүңүздөр эле азыр маегиңиздерде айтып кеттиңиздер, негизинен ушул Баткен областынын ушул социалдык экономикалык өнүгүүсүнө президентибиз өзгөчө мамиле жасап, ошо Садыр Жапаров тарабынан, мамлекет тарабынан айрыкча көңүл бурулуп атат. Анан ошол жерлердеги ушул социалдык объектилердин, өнөр жай ишканаларынын курулушунун жүрүшүндө, аны ошо курулуштун ийгиликтүү ишке ашышына ушул президенттин
Баткен облусундагы кармактуу өкүлү Шаменов Айбек Асанович баштаган ушул жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аябай көзөмөл жүргүзүп тургандыгын байкадык да. Ошол кандай иш жүрдү ошол силер? Рахмат. Бул бардык курулуш объектилерди, ошол өнөр жайбы, социалдык объектилерби бардыгы азыр өзүңүз айткандай ыйгар муктуу өкүл президенти Баткен областындагы Шаменов Айбек Асанович тарабынан дагы дайыма көзөмөл, суроо талап, ошол жерде талаптар заманбап болсун. Эч кандай бул жерде жанагы проект менен бүтсүн бардыгы. Анан кийин бүгүнкү күндө проектте кандай эмнелер көрсөтүлсө, бардыгылар ошол аткарылсын деп мына өткөн жумада эле област боюнча ошол боюнча өзү дагы тиешелүү областтык мекеме ишканаларынын жетекчилери дагы бардыгы көрүп чыкты. Кудай буйрса, бу азыркы курулуп жаткан социалдык объектилер дагы бардыгы бүгүнкү күндө заманбап, бүгүнкү күндө талаптарга туура келген. Себеби ошол ичинен караганда ички суусу барбы, ошондой баягы спорт залдары барбы, бардыгы бүгүнкү күндө азыркы талаптарга бардыгы Кудай буйрса жооп берет. Бул боюнча бардык объектилер бул Минстройдун бүгүнкү күндөгү Баткен областындагы башкармалыгы газ тарабынан дагы бардыгы бүгүнкү күндө кабыл алдын, вот болуп бүттү да. Абдан жакшы. Эми мына Дүйшөбек Айтбаевич өзүңүз айтып кеттиңиз, аябай сапат жагына көңүл бурулуп жатат деп, мына бүгүнкү күнгө чейин ал объектилер бардыгы кабыл алыныптыр. Анан эң негизги кабыл алуучу бул албетте эл да. Элдин сынынан өткөн нерсе жок. Жергиликтүү эл ушул объектилердин курулушуну кандай кабыл алып жатат? Ушул боюнча дагы айтып берсеңиз. Бул объектилердин курулушун жергиликтүү эл өтө кубанычта, чыдамсыздык менен күтүүдө. Албетте ушул жаңы мектептерде мисалы жаңы заманбап шарты жакшы, мисалы кыздарда кол өнөрчүлүк канасы, балдарда компьютер ушундай класстар менен толук камсыздалган лабораториялык жабдуулар менен ошондой жаңы заманбап мектептердин ачылышын эл чындыгында чыдамсыздык менен өтө кубануу менен күтүшүүдө. Жакын күндөрү мисалы ушул эле жылы Жаңы Жер айылындагы Чек Жаңы Жер орто мектеби 500 орунду өтө чоң мектеп. Жыл аягына ушуну да калса пайдаланууга беребиз. Андан сырткары Кадамжай Карадуу айылындагы Масалиев айыл өкмөтүндөгү Бабур орто мектебин дагы пайдаланууга беребиз. Демек жылдын акырына чейин дагы бир топ объектилер пайдаланууга берилет. Бир топ объектилер ачылышы. Уруксат этсеңиз, мен толуктап кетсем, ушундай эле азыр мисалы мен өнөр жай ишканалары боюнча токтолуп кетсем, жана дагы айттым, Кызылкия шаарындагы шифер чыгаруучу бүгүнкү күндөгү завод уже ишке кирүү алдында турат, уже тест режиминде дагы уже чыкты продукциялар. Мына бул дагы ушул областтын ичинен чыгарып жатат. Себеби бул дагы кошумча жумушчу орун, и областтан чыгарылгандан кийин бизге жакын болуп жатпайбы? Бааларын алып карасак, ошондой эле мына Баткен шаарында бүгүнкү күндө эң керек болчу асфальт заводу туурабы? Кудай буйрса, мына асфальт завод ишке кирүү алдында турат. Ал асфальт, бетон дагы ал жерде чыгарылат. Ошондо Кудай буйрса, ошондо биздин ушул Баткен шаарыны ушул жерде бардык Кудай буйрса жолдорду асфальттоого, ремонттоого Кудай буйрса биз салынып кошот деген биз ойдобуз. Ошондой эле мына көмүркендери дагы ачылып жатат. Көмүркендер дагы Кудай буйрса канчалык көп болсо, бизге ошондой дагы конкуренцияда болот дагы, жанагы баалардын бүгүнкү күндө түшүшүнө дагы алып келет. Анан кийин бизде мындай алып караганыбызда мына Баткен районунда өмө жемиштерди тоңдуруп сактоочу бүгүнкү күндө сек жок болчу. Мына азыр Жаңы Жер айылындагы бул дагы койка уюму тарабынан биргеликте курулуп, бүгүндө 500 тоннага ылайыкташтырылган жакшы курулду да. Бул дагы жакшы. Мына биз дыйкандар өздөрү өндүргөн айыл чарба продукцияларын
ошол жерге коюп, Кудай буйрса сактап, анан кийинки ушуларда баалар көтөрүлсө, экспортко чыгарылса, булар өзүнүн жакшы таасирлерин болот да мындайлар. Мына азыр эле токтолуп кеттим мен. Актактыр айылындагы желим идиштери чыгаруучу, кайра иштетүүчү цех, бул боюнча дагы сиздердин маалыматыңыздар бар. Ошол жерде Кудай буйрса ишкана ачылса, бүгүнкү күндө ишкананын тарабынан ал жерде бир 70 миллион сомдук инвестиция тартылды да, мындай айткандачы. Ал дагы ишке кирсе, эртең Кудай буйрса ошол жерде бизге ошол өзүнүн продукциясын уже чыгара баштайт. Мына азыр эле келишимдер уже түзүлүп жатат дейт, түзүп жатабыз дейт. Бул жагы Россияга чейин Кудай буйрса келишимдер түзүп, Кудай буйрса Баткен областынан чыккан продукциялар Кудай буйрса ошол жактарга жөнөтүлөт. Жакшы экен, абдан бул өнөр жай ишканаларынын продукциясы демек ички рынокко жана чет өлкөлөргө экспортко чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мыкты шарттар болуп атыр. Негизи курулуш бул экономиканын барометри дейбиз. Анан бүгүнкү күндө ушул курулуштардын жүрүп жаткандыгы абдан элибиз үчүн кубанычтуу, элибиздин кубандырып гана койбостон келечекке болгон ишенимин дагы абдан арттырат да. Анан эми мына бүгүн эгемендүүлүк майрамынын алдында турабыз. Жалпы элибизге айтар сөзүңүздөр болсо, мүмкүн байрамды куттуктооңуздар болсо, мына мүмкүнчүлүк берсек. Рахмат. Кудай буйрса мына биз эгемендүүлүктүн 34 жылдыгынын алдында турабыз. Мен ошол бардык ошол телекөрүүчүлөрдү, областыбыздагы мына жалпы калайык калкты ошол эгемендүүлүк майрамы менен мен куттуктап кетейин. Кудай буйрса азыркы айтылгандай биздин областыбызда жакшы иштер бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Жанагы айткандай өнөр жай тармагы болобу, социалдык тармактар болобу, ушундай биздин объектилер көп ачыла берсин. Кудай буйрса ачылат. Мына биз дагы пландап жатабыз. Мына областыбыздын түзүлгөндүгүнүн 26 жылдыгына карата Кудай буйрса дагы биз кайрадан жаңы объектилерди ачуу боюнча азыр каралып жатат. Ошол 26 объект Кудай буйрса ушул областыбыздын түзүлгөндүгүнүн 26 жылдыгына карата биз ошол объектилерди Кудай буйрса ачабыз. Дагы алдыда дагы жакшылык болуп турбайбы? Рахмат. Эми мына Баткен областынын өнүгүүсү бул жалпыбыздын жетишкендигибиз, өлкөбүздүн жетишкендиги. Силерге бүгүн студияга келип маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен маанилүү маек берүүсү соңуна чыкты. Берүүнү мен Мамажан Молдоев алып бардым. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.